Bir шаарда сакчылардын начальниги болгон экен. Начальник, охрана деп коён. Мада күч бар, бийлик бар, бардыгы бар. Bir şu balık karmağan kişini, balıkçı. Çoğun bir balık karmağı olgan eken, oşonu alıp koyayın dep. Anan aytты, бұл мен акым, мен бала чакам багып атамыш теричилик менен тибеле коюңуз десе, болуп эле алып салыптыр, алып алды. Алып алганда жүрөгү кейип, эми урушайын десе күчү жетпейт. Айтса укпайт, не кылат эми? Зулумдук чеккен бойдон калган. Тиги барган үйүнө эртеси күнү баягы начальниктин колу мына жери шиши баштаган. Манжасы. 2 күндөн кийин ушул ийриң басып, эмне болду? Деп ийриң басып, такыр болбой врачка барса айткан, бул коркунучтуу ийриңкен, азыр кесип салбасак, тиги алаканга өтүп кетсе, жүрөккө бар таасир тийип калышы мүмкүн. Мейли деп манжасын кестирет. Bir жумадан кийин акырын таркайт, алакандын бардыгы башка манжаларга өтөт. Охо, бул ошо чыкканакка чейин чыгып кетиши мүмкүн, кой кеспесек болбойт деп. Алакан полный кесилет. Андан кийин дагы тут күчүнө өтпөй туруп, колуна өтө баштайт. Бул жерден кестирет. Кийин бар туруп, акыр кысымынан жерден кестирет. Толук колу менен. Шоң колу менен тартып алган экен балыкты. Анан ошо тиги врачтагы bir Кудай берген киши окшойт, айтат, сен мындай болбошуң керек эле, чото ошо bir өзүң ойлонуп көчү, bir туура эмес bir иш кылгансыңбы? Десе бул ойлонуп, унутуп деле калган экен, ага окшогондо көп кылса керек да. Көп зулумдук кылса керек да, унутуп калган экен да, кимге эмне кылганын. Анан, деп эстептир да, баягы балыкчы бар го, балык туткан. Ошондой деп анан эсине келип, ошону издеп чыгыптыр бул. Эми кайсы балыкчы каяктан табат? Кыскасы бар, таап, анан барып анан кийин айтыптыр. Ушундай деп bir колу кесик жүрсө, не болду сизге? Десе, ушундай. Анан кечирим сураган экен, колун көрүп айтыптыр. Мен сиздин колуңузду көрүп кечирдим дептир. Эгерде колуңуз бүтүн болгондо кечирбейт элем дептир. Ушунча мен жүрөгүм орду, мени колуңуз бүтүн экен, ошон үчүн кечирдим дептир. Анан баягы начальник охрана айтат экен агач, сен мен ушу балыкты алып атканда, ушу тилиңди кыймылдатып аткан болчу. Bir nese деп өзүң ичиңде bir сүйлөп аткан элең. Ошондо эмне деп сүйлөдүң, айтчы дептир да. Мындай деп айткан экен, мындай деп айтканмын дептир ал деле. Алла, бул мага күчүн көрсөттү. Сен дагы күчүңдү көрсөтүп койчу ушуга деп айткан экен. Бул мага күчүн көрсөттү, сен дагы буга күчүн көрсөтүп койчу деп ушунча эле айткан экен. Анан өзү бул окуя башталганда, ушу колу жок киши көчөдө чыгат экен дагы, шаардын көчөсүндө кыйкырат экен. Ким зулумдук кылса мени көрсүн, ким зулумдук кылса мени карасын деп эле кыйкыра берет экен да. Анан бирөө сураганда буга, эмне болду, эмне эле кыйкырасың дегенде ушул окуяны айтып берген. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, эмне үчүн айтып атабыз? Зулумдук кылбайлы. Мейли адам болсун, мейли айван болсун, пайгамбарыбыз айвандарга зулумдук кылган эмес. Биз бүгүн айван тиякта турсун адамдарга, адамдар тиякта турсун мусулмандар тиякта турсун жакындарыбызга, жакындардан дагы эң жакын аял затына, аялыбызга. Бул деген болбойт тугандар. Муну ушул жерде отургандар, жумага келип аткандар, биз ар бир чөйрөгө барып айтпасак ким айтат? Биз мечиттен эмне тарбияны алабыз? Эмне сөздү угабыз? Элибизге эмне жеткиришибиз керек? Мечитке келип намаз окуп, жүрөгүбүздү нурлагандан кийин ушу адамдык касиетти алайлы, айвандык жырткычтыктар бизде кетсин дагы, жакшылыктарга ээ болойлу деп келип атабыз да.